Ошол эле мезгилде мамлекетке кылган кызматты туура эмес кылган кызматкерлерибиз дагы бар. Муну ачык айтыш керек. Мага жакында эле ушул арыз түшкөн. Мына Бекебат өткөрмө пунктунда турганда ошол жерде өткөн адамдарга корс мамиле жасаганыңарды, өткөн адамдарга туура эмес мамиле жасаганыңарды, кээ бирлерден ошолордон акча талап кылганыңар боюнча маган арыз түшкөн. Муну мен ачык айтып коеюн сиздерге. Дагы бир жолу алдыңыздарда эскертип коеюн. Эгерде мындан ары дагы ушундай арыз түшө турган болсо, анда жоопко тартыласыздар. Командир барбы бул жерде? Ким ушул заставанын командири? Так, кандай чаралар көрүлдү ошондон кийин? Эмне чаралар көрүлдү? Отуруп бөлөк жакка отуруп, тиешелүү аскер кызматкерлер жаза чараларын алышты. Так, хорошо. Уктуңар, ошондуктан ар бириңер өзүңөр кызматыңарды таза аткарышыңар керек. Мына Кудайга шүгүр биз силер Өзбекстандын чек арасында турасыңар, Өзбекстан менен чек араны биз бүттүк. Өзбекстан менен чек араны тактап бүттүк. Демек чек араны кайтаруу гана калды. Чек арадан өткөн, же болбосо чек араны бузган, чек ара бузган ар түрдүү элементтерге каршы күрөштү күчөтүшүңөр керек. Ошол эле мезгилде мына бизде азыр Кудайга шүгүр Тажик Республикасы менен да чек араны бүтүрдүк. Ар түрдүү көрүнүп аткан сүйлөшүүлөрдүн негизинде, президентибиздин аракетинин негизинде, биздин мамлекеттик комиссиянын жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдүн негизинде Тажик чек арасы менен дагы өзүбүздүн кызматыбызды бүтүрдүк. Эми азыр жакында юридикалык жактан документтер туураласак, анан ратификацияга алып кирип, аны да бүтүрөбүз. То есть бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекети чынында өзүнүн баягы суверендүүлүгүнө жетишти. Бардык чек аралары такталды. Эми мындан ары чек араны коргоо гана калды. Чек араны сактап, чек араны бузгандар менен күрөшүү гана калды. Ал мына сиздердин милдеттериңиздер.